Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багери таттоолары. Анын үйүндө жүрдүм эле иштедим эле деп калп айткандан мага эмне пайда? Эми ошого чейин скрин кылып чыгарганга мен андай майдалангым келбейт. Ал мага жеке баракчама аябай угрозаларды жазат да. Мен асмандагы жылдызмын, сен кимсиң деп атат, ты никто деген. Айчүрөк Иманалиеванын үйүндө жашап атканда ошого баш ийип ошону карайсың да. Анан көпчүлүк эл мисалы азыр мага айтып атат, эмне кетип калган жоксуң? Көрүнүп парга окшоп көрүнүп жатат. Сотко берген атыптыр. Аны деле ачык айтам, мисалы, аз калды. Кичине чыдап туруңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр? Көптөн бери кофе тайм көрсөтүүсү дагы эфирге чыкпай калды. Көптөн бери күтүп калгандар аябай көп. Мына бүгүн буюрса кофе тайм көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында олтурабыз. Анын алып баруучусу мен Шергазы Туртукулов, 7 канал жана Share Channel YouTube каналыбызда кофе тайм көрсөтүүсү. Бүгүн бизде ардак конок, дагы бир ырчы эжекебизди кофе ичкени баарлашканын чакырып олтурабыз. Жанина Ахунжанова, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Тез салтарыңыз кандай? Бүгүн сизди атайын ушул студияга чакырып олтурабыз. Азаматсыңар, чакырганыңарга аябай кубанычтуу болдум. Кофеңерди ичип сүйлөшүп кетели. Чакырдым го, ошондо экөөбүз айткан убакытка мындай да жада калса 2 жарым саат эрте келдиңиз да. Өз так жүргөн айым экенсиз. Мунун сыры эмнеде? Кечикпеген сыры. Билбейм, негизи эле кечиккенди жаман көрөм. Анан сөзсүз түрдө барчу убакыттан бир аз астыракка убакыт алып туруп, ченеп туруп келем да, эртерээк барганга аракет кылам. Аракет кылбайм, ошентип барам. Анан эмнегедир элден да ошондой ойлоп күтө берем да, бирок кандай эмес. Кечикпешин талап кылат экенсиз да? Талап кылам, ооба. Бирок баары кечигип кала беришет. Кечигишет, ооба. Мен кечикпейм. Кечиккенде кандай, көп күтүп калганда сиздин реакцияңыз? Көп деле жиндебейм. Өтө керектүү болсо күтөм. Анан кийин бир аз мындайраак болсо, атайын ченелген убакыттан кийин унчукпай кетип калам. Кетип каласыз. Кетип калам. Күттүм кеттим деп каласыз. Ооба, кетип калам. Мындай кылчы, мен сизге бир суроолорду берем. 1 мүнөттүн ичинде жооп берип жетишсек болот. Жакшы суроолорбу? Жакшы суроолор. Даярсызбы? Бирок өзүңүздү кызыктап алчы же. Даярмын. Так, 9га 3 кошсо? Ошону да билбейсиңби? Канча? Дегенден кийин кийинкисине өтүп кет. Жок, кошуп 9га 3 кошсо? 12. 12. Ит төрөсө кумайык, куш төрөсө? Балапан? Ит төрөсө кумайык, куш төрөсө? Будайык. Чоң үйдөгү каткырса, кичүү үйдөгү? Чоң үйдөгү каткырса, кичүү үйдөгү? Ырсаят. Кайсы ичимдикти жакшы көрөсүз? Кола. Кола. Ырчы менен элчиге эмне жок? Жаза жок. Өлүм жок. Өлүм жок. Машинанын кыргызчасы? Уна. Тептим, тереке чыктым, үзөңгө. Бул? Табышмак. Табышмак. Таз таранганча? Той уже Той ордорунда. Тазга эмненин кереги жок? Тазга тарактын кереги жок да. Насыянын орусчасы? Насыянын Орусчасы? Насыянын орусчасы? долг. Кадимки эле биз алып жүргөн Кредит. Кредит. Кыз деген гүл, гүл деген чөп, чөп деген Жигитте коесуң. жок. Билбейм, сен өзүң билбеген суроолор мага бере берет экенсиң. Оңой эле, кыз деген гүл, гүл деген чөп, чөп деген көп. Кызга канча үйдөн тыюу? Негизи эсептелбейт. 40 үйдөн дейт, бирок Андан да көп. андан көп айта берсе деле мейли. Эрди намыс өлтүрсө, коёнду эмне өлтүрөт? Камыш. Камыш. Байтал чуркап эмне албайт? Байтал чуркап байге албайт. Байге албайт. Уйдун баласы? Музо. Музо. Торпок. Трустун кыргызчасы? Коркок. Коркок. Кайрыманын орусчасы? Припев. Припев. Учурда бензиндин баасы канча? Ушуну билбейм. Мен негизи карабайм ага. Карабайсыз? Карабайм. Бензин куюла турган керек болсо эле барып туруп куюп чыгып кетерим, басын карабайм. Жакшы. Бир жакадан баш, бир жеңден Кол. кол. Эң сонун. Эми айтсаңыз, көпчүлүгү өзүңүз тууралуу кыскача маалымат бере өтсөңүз жалпы көрүүчүлөргө, Мен азыркы Баткен областынын Хайдаркан шаарында чоңоюп өскөм. Дагы эмнени айтайын? Хайдаркан канча уул кызыңыз бар дегендей. 2 кыз, 1 уулум бар. 2 кыз, 1 уулуңуз бар, Жакшы. Анан эжеке баары эле күткөн болуш керек. Көрүүчүлөр да ушуну сураганда, ошо Жанина Ахунжанованы чакырыңыздарчы деп. Анан
акыркы учурда интернет, социалдык тармактарда ошол белгилүү бир Айчүрөк Иманалиева менен да бир капалашып, тартышып жүрөсүздөр да. Негизи ушул нерсе кантип пайда болуп калды ушунча жылдан кийин? Бул ар берген интервьюмда эле айтып келатам, бул атайын чыгып даттануу эмес. Арыздануу эмес да, мисалы, ушунча жылдан бери эмнеге айтып чыктың деп эл көпчүлүк суроо берип атат го. Эгерде бул даттануу болсо, мен берген интервьюнун башынан аягына чейин ушул тема болмок да. Анан бул мисалы 5-6 суроо, мага берилген 5-6 суроолордун арасында айтылып кеткен тема болчу. Кыскача эле. Бирок аны несин жашырмак элем, башыман өткөн, мисалы жашыра турган эчтеке жок деп ойлойм да. Анан ал жерде эчтеке деле сүйлөгөн жокмун. Сүйлөнө турган сөз сүйлөндү да, мисалы. Бул атайын даттануу эмес болчу. Даттануу эмес, Даттануу эмес. Акыркы кече дагы бир социалдык тармактарда дагы жүрөт. Акыркы маегин окуп калдым чекебиздин. Ошондо көпчүлүк эле маек бериптир да, биз Жанинин тааныбайбыз, ким мунун колунан жүргөн эмес дейт да. Чынбы ошол? Негизи Гүлшайыр Сатбакасова чекебиз айтып калды, мен 1-2 жолу эле көргөнмүн депчи. Ал да ушундай. Эми чын-чынына келгенде, мен анын үйүндө жүрдүм эле, иштедим эле деп калп айткандан мага эмне пайда? Эмне пайда? Болгон нерсени болгондой айттым да, жашадым, иштедим. Анан Айчүрөк Иманалиева азыр ошол өзүндө иштеп жүргөн, мисалы, Алтынбек деген бала бериптир, мен такыр тааныбайм деп. Калп Алтынбек менен чогуу иштешкенбиз. Алтынбек менен жана соц тармактардан кат жазышып турат элек. Эми ошого чейин скрин кылып чыгарганга мен андай майдалангым келбейт. Мисалы, аларды деле туура түшүнөм. Мисалы, мен таанып, тиги эже суранып атса айтып койду да. Ким суранып атса? Айчүрөк Иманалиева суранды да. Демек, бул команданын Айчүрөк Иманалиева суранды. Ооба. Турусбек Жумалиев айтыптыр, мен көрбөптүрмүн деп. Турусбек Жумалиев деле, мисалы, ал унутуп калышы мүмкүн деп айтам. Анткени Айчүрөк Иманалиеванын лимузинде тартылган, кышында кар ойногон, Турусбек Жумалиев экөө кар ойноп тартылган клибинде мен ошол жерде жүргөм. Турусбек байканын үйүнө баргам, аялын билем. Мисалы, ал кезде мен билген эмесмин, аялын көргөндө кыргыз кыз да, менин түшүнүгүм боюнча, бирок аты эмнегедир орусча экен деген эме калып калган болчу да. Турусбек байке тааныбайм дегенине деле таарынбайм, анткени көп жыл өттү, ал байке унутуп калышы мүмкүн. Анан кийин Айчүрөк Иманалиева 5-6 адамга, мисалы, байланышка чыгып туруп, мен жөнүндө мындай деп жазып койчу, айтып койчу дегендерин угуп жүрөм да, мисалы, үн жазуулары бар. Ошон үчүн мен кимиси эмне деп жасады эле, мен чече албайм, таарынбайм. Анан мен жөнүндө азыр тааныбайм бул кызды деп айткан, мисалы, Алтынбектерге деле таарынбайм. Анткени алар деле тиги эженин суроосун кылып атышат. Анан актанбайм. Актанып, аны далилдегим деле келбейт да. Айчүрөк Иманалиева окшоп эле ар кимге мен жөнүндө мынтип жазып койчу, анан мынтип койчу деп бир дагы адамдан суранбаптырмын, оюма деле келбептир, чынын айтканда. Анан могу азыр силер айткан акыркы сандарда чыгып атат деген, мен бир да интервьюну көргөн жокмун, окуган жокмун, убактым болбой атат агачы. Андан башка жумуштарым толтура. Демек, маани деле бербейсиз. Маани деле бербейм. Бирок ошондо сиз айтып калбадыңызбы, ошо сураныптыр, ушинтип мен айтып калган депчи. Ошол эле учурда азыр ушул Алтынбек мырза менен Гүлшайыр эже менен мамилеңиз кандай? Аларга бул тууралуу кандай айттыңыз? Алар кандай көз карашты болуп калды? Алтынбекке айткан жокмун. Алтынбек айтам го, Одноклассникиден жазышып турган эмелерибиз бар, азыр деле бар да, мисалы. Анан мен иштеген кезде Алтынбек бар болчу. Ал жанакы йога ойнойт эле. От күйгүзүп, ийне сайып, ушундай нерселерди ойночу да. Мен тааныйм, аябай эле жакшы тааныйм. Ал деле мени тааныйт. Эми аны деле туура түшүнөм, айтып атам го. Алтынбекке деле таарынбайм. Эженин айтканын кылып койду да, ал деле. Анан ошол жерде сиз буга чейинки маектиңизде айткансызда, эгерде ушу менен токтоп калбаса, мен бардыгын ачык айтып салам дегенсиз. Анан кече күнү интервьюсунда айттыр, Айчүрөк эже айтып атат, эмне болсо баарын айта берсин.
деп айтыптыр да. Жашыра турган эчтеке жок. Ал эмнени айтып атат мен билбейм дейт. Эгер кааласаң баарын айтсын дейт да. Демек сиз эмнени айткыңыз келди эле? Айта турган нерсе бар. Бул деген мен азыр айтпай турганымдын сабырдуулугум экен да. Мисалы, элдер айтат, сен мынтиптир, тигинтиптир десиз эле мага менин эмне десем, мындай сезимимди козгобой атат да, анткени калптын баарын сүйлөп атат. Эгерде туура, чын бирдекени сүйлөгөндө өзүнө окшоп мен деле чычалап чыксам керек эле деген ойдомун да менчи. Бирок мен өткөнкү интервьюда Айчүрөк Иманалиевага айткам. Мисалы, мага жеке баракчама аябай угрозаларды жазат да. Ооба, үн жазуулары бар. Байланыштырасыздар азыр. Ооба. Анан кийин ошондон эле бир эле үн жазуусун чыгарсам, эже өзү уят болуп калат деп ойлойм. Анан мен өткөнкү интервьюда айткам, Айчүрөк эже, ал өзү жөнүндө айтып атат да, мен асмандагы жылдызмын, сен кимсиң деп атат да, ты никто деген сөздөр бар да. Анан анда эле айттым, эже, эгер сиз ошончолук бийиктикте болсоңуз, эмне үчүн мен деңгээлиме түшүп атасыз деп айтканым бар. Анан кийин ал деле жетпегенден кийин эмне кыламан мен айтышып. Анан баласы мага кордук көрсөттүр дегенде интервьюда айтып калды. Ал кичинекей бала, 6 жаштагы бала кантип кордук көрсөтмөк эле депчи. Ушуга аябай басым жасаптыр эжем. Ошол. Мисалы, бала бардыгыбызда бар бала. Бала эркелейт, тентектик кылат, бирок ашып кеткендер деле бар да. Туурабы? Менде деле бала бар, мен деле багам, бирок мен балама андай мүнөздү жасатпайм. Ага мүмкүнчүлүк бербейм. Бирөө келсе андай мамиле кылганга так уруксат бербейм. Мен кордук көрдүм дегеним жана Айчүрөк Иманалиеванын үйүндө жашап атканда ошого баш ийип ошону карайсың да. Туурабы? Анан кийин тигиге бирдеке сөз айтсаң, тиги улуу киши карап турса айта албайсың. Коркосуң да эми. Анан көпчүлүк эл мисалы азыр мага айтып атат, эмнеге кетип калган жоксуң? Байлап койду эле сени депчи. Ошол кездеги биздин жашыбыздагы азыркылар деле бар. Азыр ошол менин убактымдагы 15-16 жаштагы кыз беркекпи, сезими ошондой. Азыр деле бирөөгө алданып, бирөөнүн колунда мындай иштеп жүргөндөр толтура деп айтам да. Ошон үчүн мени ошо кезде эмне кетип калган жоксуң, мээң бар беле дегендерге туура эмес сүйлөп атасыңар деп айткым келет да. Жаштык кез, анан үмүт деген чоң нерсе бар. Үмүт. Эгерде мен деле жанакы ушул жагымды мисалы колдоп жүргөн бирөө болсо, мен ошого ишенип туруп, балким тияка өтүп кетмекмин. Мындай деген Айчүрөк Иманалиева өзү үмүт берип атса, үйүмө келип алып кетип атса. Кайра келип? Жок, биринчи жолу Айчүрөк Иманалиева өзү менин үйүмөн алып кеткен да. Мен үйүмө келип, үйүмдө 3 күн жатып, апам менен сүйлөшүп, апам аны алып кеткен. Анан ошондой болсо, мен ырдаганды жакшы көрсөм. Дегем сиз ырдап чыгам деген ойдо эле жаштык кылып, бардык нерсеге чыдап жүргөнсүз. Ошон үчүн кетип калган эмессиз, Кетип калгам, 3 жолу кетип калгам. 2 жолу кетип калгамда кайра чыкыртырып алган. 3-үчүсүндө такыр келбей койгом да. Анан сизге бул жерде азыр мен сизгелерден мурда сүрөтүңүз менен ошол Ырчы эжеке бүгүн бизде конокто болот. Эгер сурооңуздар болсо, биз сиздерге эфир аркылуу алып берген аракет кылабыз деп сөз бергем жалпы көрүүчүлөргө. Анан көрүүчүлөрдүн арасынан келген суроолорго мен бир аз кечирээк чыгарып калдым, ошондон суроо бир аз азыраак экен, бирок иреттеп туруп бир чекесин берип баштайлайын. Мынтет болуп өткөн нерсени чукулап, эмне кереги бар уруш чыгарып дейт. Ушул урушка чейин сизди эч ким тааныбайт болчу дейт, чындыгында дейт. Аны өзүңүз деле байкасаңыз керек. Чорный пиарга окшоп көрүнүп жатат дейт. Чорный пиар ошондо дейт. Чорный пиар дегенде атайын уюштуруп туруп, момундай кылсак анан мындай болот деген план менен чыгат да. Чорный пиарчы. Бул деген эми азыркы суроо берип аткан замандашыбыз айткандай эч ким тааныбайт деген туура эмес. Бишкек тааныбашы мүмкүн. Бишкекте деле бар таанагандай, бирок Ошто тааныгандар көп эле да. Анан мен шоу бизнестен дагы башка бир жумуштарды аткарып жүргөнүмө байланыштуу бул жака бир аз убактым азыраак болуп калат да. Анан мен жана атак даңк үчүн ырдаган ырчы эмесмин да. Мен өзүмдүн кумарым үчүн ырдаган ырчымын деп айтам да.
Жакшы, кийинкиси Жанна эже мен ушунчалык жакшы көрдүм дейт, сизди айтып атат. Ура. Аябай жөнөкөй, кичпейил, акылдуу айым экен дейт. Кантип кезиксек болот дейт сиз менен. Эркеккенби, аялкенби? Зияда Тимиралиева дейт. Садага алайын десе. Мо жолугам дегендер негизи эле көп. Жолукусу келгендер аябай көп. Анан ал деле убактыма карайт. Негизи жолугса болот, Ой максатына карап туруп да. Акыркы убактарда менден финансы жактан жардам сурагандар көбүрөөк болуп атат. Аны деле ачык айтам, мисалы, аз калды. Кичине чыдап туруңуздар. Кудай буйрса, мен миллионер болом. Миллионер болгондо мен ошондой максат койгом да, Индиянын бир миллионерин көрүп туруп, мен ошондой болом деп максат койгом. Ал деген аябай чоң бизнесмен, миллиондору толтура, Индиянын бир шаарындагы 100дөн ашык жанакы жетишпей жашаган адамдарга ар бирине автоунаа белекке берип атат. Мен ошол күнгө жетем. Кудай берсе, азыр менден финансы жактан жардам сурагандар кичине чыдап тургулачы дегим келет. Ошол күн да келет. Мен сөзсүз түрдө баарыңарга жардам берем. Жардам бересиз. Саламатсызбы дейт. Эмне үчүн Айчүрөк Иманалиевага кайрылдыңыз эле дейт. Башында эле башка ырчыларга кайрылбайт белеңиз. Ырчылар көп го, мисалы Гүлнур Сатылганова, Динара Кулова дегендей дейт. Эмне үчүн деген суроо экен да. Эмне үчүн ага кайрылдыңыз? Ал кезде ырчы саналуу болчу. Саналуу эле ырчылар болчу да. Ага чейин жана эстрадада ырдаган жок кос эле. Алтынбек Сапаралиевден башка мисалы. Анан Кыз Буракта Гүлшайыр эже тантап алгандан кийин Хайдарканда жүргөндө Айчүрөк Иманалиева ошол бир тобу менен келген. Расул Маматкулов дагы бар болчу. Эми ырдагысы келген адам кайсы жерде концерт болбосун саксаңда барып алабыз да. Карап эле тигилердин кийген кийимин карап эле сахнага. Бирок мен ушундай болсом деген эмес, максат эмес. Мен да ырдасам деген эме да. Тилек. Анан ошо Айчүрөк Иманалиева келип суранып, ошо сенин үйүңө түнөсөк болобу деп мен апаман сурап, апам макулдугун берип туруп, барып 3 күн ошол жерде жүрүшкөн. Анан айтып атпаймынбы, сахнага чыгып атканда ал кезде мисалы тандоо жок болчу да, мисалы. Мен тигиндей ырдасам же мындай ырдасам деген ой жок, мен деле ырдасам деген гана ой да. Ошондон эле Айчүрөк Иманалиева өзү айтып, мисалы, Кыз Буракта эмне кыласың? Ал жакта кыздар көп, жүрү мен деп туруп, өзү алып кетип калган да. Мен именно ушул Айчүрөк Иманалиевага барсам деген ой болгон эмес. Атайын тандап барган эмесмин. Сизге жаман күндөрдү көрсөтүп келсе, кордук көрсөтсө дейт, анан кантип ал ырчыдан кутулдуңуз дейт. Кантип кутулдуңуз? Кантип кутулганымбы? Биринчисинде тарынып кетип калгам. Жана өткөндө айтсам күлүп атышпайбы, бардык эле носкиси жок, носки. Мына ошодон бери үшүп, носки кийип алдым. Чечпей жүрөсүз. Чечпей жүрөм. Тамаша. Биринчисинде ошентип тарынып кетип калганымда, азыр деле байланышып турам, досум деп айтам. Белгилүү телеканалдардын бир алып баруучусу. Аты? Атын азырынча айтпайм. Анткени мен айтсам эле жүгүрүп барып туруп тиги менен сүйлөшүп коет экен. Ушул тууралуу, Мага каршы жасап коет экен да, тигиничи, ошон үчүн айтпай турайын азырынча. Убага келгенде аны деле аты айтылар. Ошол досум носки берип мага, акча берип, анан 2 носки алып туруп кийгем, анда бирөөсүн бирөө кийип алган. Андан кийин чакыртырып алган. Айчүрөк Иманалиева кайра чакыртырып алган, кел бизге керексиң, бизге иште депчи. Биринчи кеткемде ушинтип кайтып келдимби? Экинчисинде 3 кыз болуп качып кеткенбиз. Үчөөңүз качкансыздарбы? Үчөөбүз качып кетип калганбыз. Демек сиз жалгыз эмес болчуңуз? Жалгыз эмес болсум. Ал кыздарды деле атын айтсам азыр ага чуркап барат. Мен билем уже. Ошон үчүн айтпайм. Ал кыздар менен чогуу жүрүп, анан мага бирдемелер керек болуп туруп, ал кезде мондай мобилдик байланыштар жок болчу. Автоматтан келип туруп чалгам. Ушундай үйдөн бирдеме алып алайынчы дедим эле десем, кайда жүрөсүң, ай басып бери деп туруп эле кайра баргандан кийин чыгарбай койгон. Экинчиси ушинтип келдимби? Үчүнчүсүндө атакем раматылык
сахар менен кант диабети менен ооручу. Ошол эмелерге байланыштуу Бишкекке барып калып туруп, ушу мени чакырып, кезигип, анан мага 2 баштык эме жер жемиш продукт алып берген да. Анан кийин саксаңдап эле сүйүнүп эле үйгө кирип барсам, Айчүрөк Иманалиеванын үйүндө анын бир досу отуруптур. Мен ашканада отурушкан экен. Мен кирип тиги баштыктагы эмелерди чыгарганда эле мен оюмда деле жок болчу эмнегедир. Анан түн бир убак болуп туруп, тиги досу кетерде мени узатып кел деген. Узатып баратканда ал досу мага айткан: "Эже, азыр эле сен жөнүндө аябай жаман айтып аткан болчу. Азыр сен 2 баштык менен көтөрүп келсең, мен таң калып калдым. Тигинин калп айтып атканын мен түшүндүм. Эмне мынча кор болуп жүрөсүң, бас мен үйүмө жаша" деп ал үйүнө алып кеткен. Ошол күнү алып кеткен эмес, конечно, адан 2-3 күн туруп, мен жыйынып, нары бир болуп туруп, анан ошол эженин үйүнө кетип калгам. Ошол эженин үйүнө жашагам. Адан кийин байланышкан жокмун, кайтып келген жокмун. Ошентип кетип калгам. Мына кетпеген эмесмин, кеткем. Бирок кайра чакыртылган. Баары айтпадымбы жана үмүттө. Кантип кутулдуңуз негизи? Кутулганыңызды айтып койсоңуз. Ошол досунун үйүнө кетип калып, ошо боюнча байланышпай койгом. Барбай койдуңуз. Барбай койгом. Ошондон бери байланышыңыз жок. Адан бери байланыш болгон. Бир кызды мен кеткенден кийин жана газета, журналдарда ушундай бир сөз чыгып кеткен. Айчүрөк Иманалиева бир кызды ушинтип уруп сабап сотко берген атыптыр дегенде мага кабар беришкен, сен жөнүндө жазып атыптыр депчи. Анан мен Айчүрөк Иманалиевага телефондо байланышып, эже мен жөнүндө жазып атасызбы десем, жок, ал башка кыз жөнүндө деп айткан. Ошол болгон байланышыбыз. Адан кийин могу КТРКда атайын бир баягы музыкалык берүүлөр болгондо ошол жака барганда жолуккам эжеге. Көбүнчөсү эже сүйлөгөн, мен сүйлөгөн эмесмин. Анткени менде жанакы тарыныч дагы деле жүргөн да. Дагы деле. Анан бул жерде айтыптыр, 4 жылдан бери эмне үчүн ата энеңизге кабар берген эмессиз деген суроо болуп атат. Эмнеге бербейм? Бергем, ата энем билип эле жүргөн да. Ооба. Анткени жана баары эле айтып өткөндөй апамды тим эле жана монстр кылып айтыптыр да. Жок. Кичинекей жаш кезимде дагы бир жолу айтып кетем. Апамдын түшүнүгү башкача болчу. Апам түшүнүгү башкача болчу да. Ырдаган адамды төмөнкү деңгээлде түшүнүшчү экен да. Ошон үчүн бырдабай эле койчу деп эметчи. Анан кийин би кружогу бар эле. Ал жерде Гаина Юрьевна деген армянка эжеке би үйрөтчү, жалаң орус кыздар болчу анда. Кыргыздардан бир эле мен болчумун. Кызыгат экен, бийлегим келет экен. Барып саксаңдап бийлеп келгенде бир кошунам көрүп калыптыр дагы, анан апам айтып салыптыр. Негизи апаман сурасам уруксат бербейт деп айткан эмесмин да, коркупчу жибербей койт деп. Анан ошолорго каршы чыкчу апам, аябай эле каршы чыкчу. Саксаңдаган сен ырдаба депчи. Бирок 8-класста бүтүп мен окуйм, музыкалык окуу жайга окуйм дегенде апам жок деген. Окуучу болсоң, сен тигүүчүлүк окуйсуң деген. Тигүүчүлүк окуйсуң деп туруп, Өзбекстандын Фергана шаарына киргелиге стилист, модельерге окугам, ал жерден 4 жыл окугам. Ошондон анан Айчүрөк Иманалиева келгенде апам уже бир аз көңүл коюп, түшүнүп калган болчу да. Ошо билип туруп жиберген, ошон үчүн байланышып, апама деле, атама деле айтып. Мисалы айтып атпаймынбы, атам Бишкекке барганда жанакы ооруканага атам чакырып деле курсагым тойгозуп, керек нерсени берип кетчи. Ошондо ушундай маселелер болуп атканда, сизге кордук көрсөтүп атканда ушул тууралуу. Ал жөнүндө айткым келбейт, айтпайм да. Айтсам эле бас үйгө демек да. Менин оюм ошондой болчу да. Анда эмне кыласың? Бери кел. Мисалы азыр деле апамдын азыр кече берген видео интервьюсу бар. Анда эле ооба келсе чыгарам. Азыр деле апам, балам, эмне кыласың дейт да, койчу. Мейли кечирип койчу дейт. Апамдын негизи мүнөзү ушундай, кечирим сурап кой дей берген жагы бар да. Бардыгын ушул менен токтолсо баарын ачык айтам деген элеңиз дейт. Бирок сизди аябай каралап жатат дейт. Айчүрөк эженин үйүнө эркектер келет эле дедиңиз эле. Алар кандай мааниде келчү деген суроо болуп турду да. Ачык суроо экен, эми бул ачык суроо, ачык эле жиберип коет окшойсуз. Ачык суроо. Бул именно жанакы
айтып салам дегендердин арасындагы, ошон үчүн буну айтпай турам. Өзүнүн кези келет, сүйлөй турган кез келет да. Анан эмнегедир азыр Айчүрөк Эманалиева аябай карылап жазып атат дегендерди мен айттым, эч кимиси менин бир сезимимди кыймылдаткан жок, анткени баардык калыптуу сүйлөп атат. Ал эжени деле түшүнөм. Анткени ал мен сүйлөй электен мурда өзүн сактап калгысы келип атат. Демек, бул суроого жооп бербейт экенсиз да? Бул суроого азырынча жооп бербейм. Бирок кези келсе Сүйлөйм, айтам. Баарын айтып бересиз. Айтам. Сладости Багери тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багери фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Биз сизди жакшы мындай адамдык сапатыңызды аябай баалайбыз. Анан бул суроону эме акыркы учурда мисалы ушул Айчүрөк эже менен уруш качан токтойт, ошону эле айтып коесуздарбы бириңиздерге? Токтой турган жакында кимден же уланып кетерби мындан ары? Сиздин оюңузча кандай болуп атат эми? Урушкум деле келбейт, урушам деген оюмда деле жок. Мисалы мен азыр такыр көңүл бурбай атканымдын деле билсе болот, мисалы урушкум келбей атканчы. Мен деле ажылдап эле аялча эле ар кайсын сүйлөп чыга бергенде урушкум келет атат деп ойлосо болмок да, жок. Негизи эле конфликтный эмесмин мен. Качан токтойт ошондо? Мен үчүн мисалы токтогон, эми анан кээде жана ашыкча эле калыпты айтып бергенде жооп бергим келет да. Жооп бергиңиз келет да? Жооп бергим келет. Айчүрөк эже атпайбы, бул даярдалган нерсе. Жок, ай. Команда даярдап атат депчи. Ал команда даярдап алып туруп, ал эжеге каршы чыккандай, эмнесине каршы чыгам мисалы. Миллиондор болуп ошого көзүм күйүп каршы чыгам. Эмнесине каршы чыгам мен билбейм. Мисалы ырдаган укмуш болуп, прям көзүм күйгөндөй деле атайын уюшулуп каршы чыккан деп айтканы туура эмес да. Айтпадым, башында эле мындай эле сүйлөнүп, сөздүн арасында айтылып кеткен сөз болчу. Айчүрөк Эманалиева ошого вот деп туруп жабышып алды. Демек, урушкум келбейт негизи. Кечирим сура деди улуу инсандардын бири. Мен кечирим сурадым, бир эмес бир нече жолу сурадым. Кечирим сурасам деле кайра жеке баракчама тиги жазгандарын уксаң просто чалкыган түшөсүң. Мисалы 20 үн жазуусуна мен бир эле жооп берип коем. Бар да бардыгы эми мисалы анан кийин туура эмес. Дагы бир жолу айтат элем, эгерде эже менден аябай жогорку деңгээлде болсо, мен мындай эле жылдырып эле башка жумушун жасап кетип калмак. Маани бербей эле кетип калмак да. Эми азыр акыркы күндөрү мен ошентким келип атат агачы. Мен ал деңгээлге түшпөй эле коем деп түшкүм келбей атат да. демек сиз токотуп коюуга толугу менен эркиңиз жетет, э? Эрким жетет. Эмне гана дебесин эрким жетет. Мисалы айтам го, черный пиар дегендерге мен атайын бул үчүн мен ушинтип пиарить этип мени билсин, ошон үчүн мен мынтип сүйлөйм, же болбосо бирөө мага сөз даярдап, андай эчтеке жок. Эми келиңиз. Жеке жашоо тууралуу сүйлөшөлүчү. Келчи, ошентеличи. Мен сизден сурайынчы, тойго канчадан чыгып атасыз? Ставка канча? Ошону билеличи. Тойго? Мынча. Мынча болгондо канча ошондо бул? Мынча. Тамаша, ар дайым бир ставкада жүрбөйм. Акысыз барган жерлерим деле бар. Тамашага салганда көк пакетке деле баргандар бар. Көк пакетке деле, э? Ооба, анткени бардык инсан бирдей эмес, бирок жетишпей турса дагы ошо элден кем калбайын деп, тиги баланын же кыздын көңүлү ооруп калбасын деген максатта байкуштар карыз алып болсо деле ушу тойду өткөрүшөт. Мен аларды туура түшүнөм. Ошондо бир орточо баа менен канчага чыгасыз? Эң азы $100. Эң аз $100. Эң көбү? Ар түрдүү, кээде 1000ге деле барат. $1000 чейин. $100 $1000. Ооба, эми мон $1000 бересиңер деп айтпайм. Кээде жанакы ностальгия дегендерди аябай жакшы көргөндөр көп экен да, мага билинбейт, бирок жакшы көргөндөр аябай көп экен. Бир байкенин 30 жылдыгын өткөргөндө азыраак суммага сүйлөшүп барган элек негизи. Анан кийин ал ошолорду жакшы көрүп туруп 5 жолу кайта ырдатты. Ар биринде мисалы $100. Бизде билесиңер да кыстырмай деген бар. Ошондотуп 1000ден бир аз ашкан. А так отдельно $1000 мен барып ырдайм деп айтпайм.
Болжол менен $100 $500, $600-700-ге чейин барат экен да. Анан кошулуп кетсе, Андан жакшы дейсиз. андан жакшы, көбүрөөк. Жакшы эжеке. Эми экөөбүз сүйлөшүп олтуруп, убакытта карабай калып турубуз. Эми сизге эркин микрофон берели, элибиз менен коштошуп алсаңыз, андан кийин көрсөтүү жыйынтайбыз. Эң башкысы ар бирибиздеги ушул бар жашообузго канаат кылып жашаганыбыз жакшы. Анткени согуш деген жаман нерсе бар. Ошол согуш жок болуп туруп, ар бирибиз мисалы эртең менен каалаганда ойгонуп, каалаган нерсебизди жеп, каалаган жагыбызга баскандын өзү чоң бакыт. Дайыма ушундай жашоону гана бизге Кудайым насип этсин, жерибиз тынч болсун. Негизи эле дүйнөдө согуш болбосун. Бала чакаларыңар менен ызы чуу болуп, үйүңөрдүн чачылганына карабай бактылуу экениңерди сезишиңерди каалайм, урматтуу замандаштар. Анткени бала деле өзүнчө чоң бакыт. Анан бактылуубуз, байбыз деп ар дайым айтып келем. Мисалы жөнөкөй эле ашканага барганда лагман жейсиңби же аш жейсиңби деген суроонун берилишинин өзү чоң бакыт мисалы. Ушундай бакыттан эч кимибизди кем кылбасын Кудай. Ар дайым бар болуңуздар. Гүлүп гана жүрүңүздөр. Сиздерди жакшы көрөм. Сиздер да мени жакшы көрүңүздөр. Рахмат сизге, алтындай убактыңызды бөлүп келип биз менен кызыктуу маек куруп бергениңизге өзгөчө сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Coffee Time көрсөтүүсү 7-канал жана Share Channel YouTube каналы. Биздин YouTube каналыбызга жазылып койгонду унутпаңыздар. Кызыктуу болсо, суроо болсо комментарийге калтырыңыздар. Анал баруучусу мен Шергази Турдукулов. Ар дайым сиздерге кызматтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүшкөнчө. Сладости пакети тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости пакети фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же.